Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, эфирде 7 каналдын сайтка саякат берүүсү. Биз бүгүн интернет желесиндеги кызуу талкууга түшкөн окуяларды, кызыктуу маалыматтарды жана маанилүү жаңылыктарды сунуштайбыз. Студияда Пийке Жоробаева, андыктан бизден алыстабаңыздар. Бүгүнкү чыгарылышта күн көрсөтпөй келген, өгөй балдарын зым, күрөк менен урган шектүү кармалды. Сарикаев тараза көтөрүп алып, Ош базарындагы эт саткандарды текшерди. 40 жаш тоюн өткөрүп, 4 баласын үйлөндүрдү. Малчысын сотко берген ишкер үн катты. Сарикаев тараза көтөрүп алып, Ош базарда эт саткандарды текшерди. Бишкек мэриясынын муниципалдык инспекциясынын жетекчиси Мирлан Таалайбековдун айтымында, шаар тургундары соодагерлер таразадан алдап жатканын айтып, байма-бай кайрылышат. Ушундан улам коомдук ишмер Сарикаев тараза көтөрүп алып, эт сатуучуларды текшерүүгө чыккан. Анын белгилешинче, муниципалдык инспекциянын мындай учурларда мыйзам чегинде чара көрүүгө укугу жок. Бирок мындай текшерүүлөр соодагерлерди тартипке чакырып, алдамчылыктын алдын алат деген үмүт бар. Кандай сиже? Килограмм берди жека. 820. Канча сом төлөдүңүз? 2720 сом. 2720. Канча сомдон алдыңыз? Килограмм ачыган 1200 касында. 1200, э? 2200, 2260 должен. 2260 чыгыш керек, э? 1 кило 900 же. Сизге ошондо 350 грамм жеткирбей койду. Мен азыр контрольный вес менен карап атам да. Сиздики азыр 2 килограмм 300 грамм болуш керек болчу, э? 2260. Токмок шаарында үй бүлөлүк зомбулукка шектелген 39 жаштагы жаран кармалды. Милицияга 3 август күнү 33 жаштагы аялы кайрылып, расмий никеде турбаган жарандык күйөөсү өзүнө жана 2 баласына 3 жылдан бери зомбулук көрсөтүп келгенин билдирген. Аялдын айтымында, шектүү аларды байма-бай сабап, айрым учурларда электр зымы жана күрөк менен урган. Мындан улам балдар менен аял узак убакыттан бери коркунучта жашап келишкен. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Өзбекстандын Шахрисабз шаарынын акими шаардагы санитардык абалды көзөмөлдөө максатында тазалык боюнча рейд жүргүзгөн. Рейдтин жүрүшүндө аким жеке турак үйлөрдүн бирине кирип, короо жайы талаптагыдай таза эмес экенин көргөн. Ал үй ээсин айлана чөйрөнү таза кармабаганы үчүн катуу сынга алып, тазалыкты сактоо ар бир жарандын милдет экенин белгиледи. Маалыматка караганда, мындай текшерүүлөр шаардагы санитардык абалды жакшыртуу жана тургундардын тазалыкка болгон жоопкерчилигин жогорулатуу максатында өткөрүлүүдө. Окуянын видеосу социалдык тармактарга тарап, интернет колдонуучулардын арасында кызуу талкуу жаратты. Айрымдар акимдин аракетин колдосо, башкалары мындай ыкманы сынга алышкан. Şu yaşaşmı ayol, yaşaşmı şu. Ona sabzı tozalagishi bilan qara. Bu baqlajonning necha kun oldin tozalagansiz? Qanchalar qovurgan. Qara, chumoli bosib, qara, pomidor ko'tigacha qara. Qanday uxlayapsiz ro'zg'orda? Bu yoqqa keling, mana uni oling. Mana qarang. Mana uni qarang, ustini qarang, changini, kirligini. Shu ro'zg'orda endi, shu erkak yashayapti siz bilan, qarang. Mana uni qarang, choyni. 100 жылкыны жоготууга айыпталып, кийин акталган жылкычынын мурдагы жетекчиси окуя боюнча билдирүү жасады. Ал жылкычы мурдада мал жоготконун айтып, жоголгон жылкылар үчүн чыгым талап кылуу мыйзамдуу экенин белгиледи. Ошондой эле жылкычыга көп жылдар бою жардам берип, 40 жаш тоюн өткөрүүгө жана балдарынын үйлөнүү үлпөтүнө колдоо көрсөткөнүн билдирди. Мындан сырткары, социалдык тармактардагы айыптоолорду четке кагып, ар намысына шек келтиргендерге каршы мыйзам чегинде чара көрөрүн айтты. Менің есім Елеуов Тажғали Сырым, олы жасым 69-да. Кешеден бері мен туралы шығып жатқан дау туралы өзімнің пікірімді білдіру үшін шығып отырмын. Расында мен мал шаруашылығын айналыса бастаған кезімде рақытты малшы қылып жұмысқа алдым. Екеуміз біраз жыл жұмыс жасадық. Әрине жұмыста талай заттар басымнан өтті. Мен оның арағына, бір 5-6 бас жоғалтқан жылқыларына мән бермедім. Ал соңғысында аса үлкен көлемде және қасына қылмыстық топ құрып, оның бірі дәлелмен ұсталып, малымды сатып жатып, қазіргі таңда түрмеде жазасын өтеп отыр деді. Бірақ ол отырған қылмыскер бұрынғы мал ұрлап сотталған адам болғандықтан бірін-бірі айтпай Сәрсенов Рахат
құтылып кетті. Қазіргі кезде мен өзімнің ұрлаған малымды жауапты адамнан талап еткенім үшін заңды деп санаймын. Оған дәлел сот үкімі. Әрине, мені танымайтын адамдарға мен ренжестік білдірмеймін. Оның қасындары өмір бойы менің малымдың тегін жеп, 40 жас юбилейін тойын жасап, 4 баласын үйлендіріп, бүкіл ақшасын төлеп, түрмеден 2-ін құтқарып алып, жақсылығымды білмеген басқаларға не айтасың? Жасалма интеллектин жардамы менен Барсбек Каган тарихи көркөм тасмасы тартылды. Эгемендиктин 35 жылдыгына карата даярдалган тасма 19 сентябрдан тарта өлкөнүн бардык кинотеатрларында көрсөтүлөт. Киноэпопея 5 толук метраждуу көркөм тасмадан турат. Анда кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптануу тарыхы, улуттук баалуулуктар жана тарыхый маданий мурасын чагылдырат. От денени жылытат. Ал эми эс тутум жанды жылытат. Ошол кезде дүйнө болжосун талашкан ачкарчыларга үйрөнө окшош эле. Канадалык инженер жана блогер Джон Сей жасалма интеллектин технологиясын колдонуп, адамды автоматтык түрдө ээрчиген учуучу кол чатыр дрон жасады. Аппарат камералар жана сенсорлор аркылуу адамды таанып, анын үстүндө өз алдынча учуп жүрөт. Алгачкы үлгүлөрү пульт менен башкарылса, акыркы прототип автономдуу иштейт. Бирок дрондун бир катар кемчиликтери да бар. Катуу шамалда туруксуз. Айлануучу канаттары катуу узуучу чыгарат. Батареясы 20-30 мүнөттө гана иштейт. Аппарат азырынча сатыкка чыга элек. Ал сыноодон өтүп жатат. This is a flying umbrella, and today we're going to make it follow me around. I'd also be lying to say that this moment didn't bring us joy. I mean, just look at it. It's like a dream, a literal floating umbrella, just dancing in the air. I've been a perfectionist my entire life. When we started this project, every single detail mattered. And once it was finally real, there was only one thing left to test. That's right, this thing even works in heavy rain. Таиландтын түштүгүндө футболдук беттеш учурунда оюнчуларга чагылган тийип 24 жаштагы футболчу Софа Нави каза болду. Бул тууралуу чет өлкөлүк маалымат каражаттары жазышты. Маалыматка караганда, чагылган футболчулар турган топко тийген. Натыйжада дагы 9 адам жабыркап ооруканага жеткирилген. Алардын арасында Малайзиядан келген Алиф Зулкифли да бар. Буга чейин дагы футболдук беттеш учурунда чагылган тийген учурлар катталган. 2020-жылы Орусияда 16 жаштагы дарбазачы Иван Заборовскийди оюн учурунда чагылган уруп, ал аман калган. Каракол суусуна аккан экспедициялык автоунаадан 2 адам куткарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери турист аялды экскаватордун сүзгүчүнө алып чыгышты. Каракол мамлекеттик жаратылыш паркында туристтик компаниялардын бири Урал өлкөсүндөгү 2 машина менен Каракол суусун кечип өтмөкчү болгон. Бирок суунун шары транспортто агызып, андан ары таштарга такалып, аркы жээкке жетпей калган. Окуя болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 3 куткаруучу барып, 62 жана 41 жаштагы 2 адамды аман-эсен алып чыгышкан. Бишкек шаарында жана Аламүдүн районунда экологиялык рейд учурунда мыйзам бузган фактылар аныкталды. Калыс Ордо конушундагы мончого карата тургундардын арызынын негизинде текшерүү жүргүзүлүп, анын ишмердүүлүккө уруксат берүүчү документтери жок экени белгилүү болгон. Натыйжада мончо бардык тиешелүү кагаздар алынганга чейин убактылуу жабылды. Мындан тышкары Аламүдүн районунун Ленин айылында таштанды өрттөп жаткан жаран аныкталып, абаны булгаганы үчүн административдик жоопкерчиликке тартылды. Адистер таштандын өрттөө айлана чөйрөгө жана адамдын ден соолугуна зыян алып келерин эскертүүдө. Бишкекте УТРКнын телегүзөт программасынын редакторуна кол салуу фактысы катталды. УТРКнын башкы директору Улан Сатиевдин айтымында окуя жарандардын кайрылуусу боюнча программа тартылып жаткан учурда болгон. Ал мамлекеттик телеканалдын кызматкерлерине кол салуу жазасыз калбашы керектигин белгиледи. Бул факт боюнча Ички иштер министрлиги текшерүү иштеринин жыйынтыгында 31 жаштагы шектүүгө кылмыш иши козголгонун билдирди. Сиздер менен сайттагы эң кызыктуу жаңылыктарды карап чыктык. Ал эми башка маанилүү кабарлар менен 7 каналдын социалдык тармактагы баракчаларынан көрсөңүздөр болот.